Манай көтөргөн сонун чыгармадан кийин биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улантабыз. Бизде студиябызда кызыктуу коногубуз бар. Бар. Коногубуз менен тааныштыралы. Кол өнөрчү, тигүүчү Гүлайым Абдулдаева эжекебиз биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы эжеке? Фотостудияга кош келипсиз. Манайларыбыз жакшы, үшөө жакшы таап келип алдыңыз. Силерге эң сонун мына ушундай колубузда кармап турган татынакай белектерибизди алдыда турган Эженин колунан жасалган, куурчактарыбызды эже өз колдору менен жасайт. Анда эже менен алгачкы эле сөз ушундай болсун. Ушул тармакка качан баш багып калдыңыз? Кол өнөрчүлүк менен канчадан бери алектенип келатасыз? Ушурда момундай татынакай куурчак театрында эмгектенесиз. Ушундай татынакай куурчактар жасайсыз. Ушул жөнүндө кеп салсаңыз келиңиз. Саламатсыздарбы? Мен Мусалжан Газиева атындагы Куурчак театрында иштегениме 10 жылдын жүзү болуп калды. Ал жерде мен тигүүчү, жана ошо кол өнөрчү. Ушундай биздин театрда көбүнчө эле ушундай сатып алынбайт, кол менен жасалып, кооздогондо дагы ошо бүт кол менен жасагандарды менен кооздойбуз. Анан бул жерден мен куурчак жөнүндө айтып кетсем, куурчакты жасалат бизде 2 мастерской бар. 2 мастерскойдо 6 киши эмгектенебиз. 4 художник, 2 механикыбыз бар. Ошолордун колунан чыгат да, ошо баарыбыз Өзүңүздөрдөгү театрдагы куурчактардын баардыгын өзүңүздөр жасайсыздар. Ооба. Сатып албайсыздар. Куурчактар сүйлөйт деп коет го. Негизи эле ошо куурчактарга жан берүү кыйынчылыкты жаратса керек, бир тооло кыйынчылыктарды жаратат. Азыр биз муну колго алып туруп сиз көрсөтүп берет окшойсуз. Кантип жасадыңыз? Дизайнын кантип жасалат? Бул куурчакты жасаш үчүн биз эң биринчи эле форма алабыз. Форма алып, андан кийин ошол форма менен биз лептетип деп коебуз, жанагы эле кадимки эле кыргызча эле унду чайып алып, бутку жасайбыз. Ошо жасап, анан кийин муну кагазды майдалап алып, кагаздар менен лептетип формага бул форманы келтирип, формасын да өзүңүз жасайсыз. 2 бөлүк кылып, бизде 4 художник, биз бирибизди карап турбайбыз. Бирибиз башын жасасак, бирибиз башкасын жасап, баарыбыз бири болон, эң сонун. Анан ошентип башын жасагандан кийин бизге бул механик өтөт. Анан механик моундай кылып жасайт, моуну баягы тулку бою деп коет го, ушундай кылып жасап берет да. Аны жасагандан кийин кайра бизге келет, кайра эле. Кайра бизге келгенден кийин биз аны бизде жакшы нерселер бар, поролон деген бар, жана мочалкалар. Ошолордон анан денесин жасап, колун жасап, бутун жасап, анан кийин мага келет. Кайра мен өзүм алып, коюп алып, анан ондай материалдарды алып келип коюп берет. Бизде эскиз деген бар. Ошо эскиз боюнча карап туруп, көйнөгүн мындай кылсак болот экен. Материалдарын кайсыл жактан аласыздар? Театр сатып берет. Театр алып берет өзүнө. Бул байкашыбызча бир Корей улутундагы кыз го. Япон. Японияден алган бул жомок каарманы да. Каарман. Ошо. Анан ушундай тигип, бул анан кийин булай тиккенден кийин бизде артисттер минтип сахнага ойнотуп чыкканда бул сыноодон өтөт. Азыр сыноодо биз бул жактан өткөрөбүз, барпыга беребиз. Баракелде. Мен ойнотуп көрөйүн, Ооба. Сиз тигип коесуз, бул ойното албайсыз. Жок, ойното албайм. Актерлор ойнотушат. Бул жагынан кармаш керекми? Бир колунда тигиндей кармап. Насага. Ошентип анан кийин муну Барпы актер болбосо дагы албетте бирок аракет кылууда, Мындай кылалы. Актерлор сүйлөтөт муну. Шырманын астында эме кылып туруп сүйлөтүп, ошончолук аракет кылышып, аларга аябай кыйын, аларга деле. Сүйлөтүп көрө кел, бир 2 ооз сөз сүйлөбөйсүңүз. Камера мени алып берсе, буюрса азыр биз Таңманайды үчөөбүз алып барып көрбөйлү, Наке. Мындай кылып өзүм жаап алайынчы. Салам, кандайсыңар? Кандайсыңар? Менин атым Гуличка, Япониядан келдим. Привет. Салам, саламатсыздар. Вот Таңманайды көрүңүздөр, биз ар бир таңды позитивдүү,
жагымдуу көңүлдүү өткөргөнгө убада беребиз. Баракелде. Окшошот бекен я? Саламатсың ооба. Саламатсызбы? Мынакей Мынакей алдыда жаңы жыл, майрамдык кечелер, балаты, анан кийин балдар үчүн дагы мына ушундай биз колубузга барпы азыр алып көрсөтөдө, Мынакей. Дагы эмнелерди жасап жатасыздар? Бизде Балат үчүн экен, Балаты байрамдары. бизде ошо ёлкада ойноло турган көп чоң кийип ойной турган персонаждарды жазып. Каармандардын кийимдерин. Каармандардын кийимдери. Мисалы үчүн айыл кийими, коёндуку, күчүктүкү, толтура ушундай бир жазылат. Ошолордун баардыгын жасайбыз отуруп алып. Буйртма менен да жасайсыздар. Мисалы балаты келетат, жаңы жыл келетат. Дал ушул кийимдерди баягы кинодогу, тасмадагы кийимдер, образдар болуп го, ошол нерселерди да өзүңүздөр тигесиздерби? Эми ошо өзүбүздүн эле театрга керектүүлөрдү тигебиз да. Театрга керектүү. Буйртма менен тикпейсиздер. Жакшы. Мына биз колубузда бул атайын балаты майрамына, жаңы жылга карата биз сатып албайбыз базарлардан, өзүбүздүн колубуз менен жасайбыз деп калдыңыз. Буга канча күн кетти? Эми мындан бир деле жасабайбыз, конечно. Көп жасайсыздар. Көп жасайбыз. Көп, жасап, элип, коостоп коюш үчүн пиңимди, мисалы үчүн 10-15 жасасак, мындан 15ти, мындан 20-ны кылып ушинтип жасап, анан кийин аларды буйрсак как раз могу понедельник күнү баштайбыз. Бул курчак мага аябай жакты. Баштап, ошону Жакты. илип чыгабыз баардыгын коостоп өзүбүз. Мисалы, бул курчактарды жасоого канча убакыт кетет? Бул бир топ эле колду кармайт болуш керек. Түшүктүү нерсе болуш керек. Бир ай кетет. Бир ай, бир курчак. Бир айдан бери ашып кетет. Биз багы дагы тез бүтүш үчүн бир айда бүтүп коюшубуз мүмкүн да. Бир эле курчак жаса албайт да. Бизде бир спектакль үчүн 5-6 каарман жасаш керек. Ошондой бир ай, 3 ай, 6 айда жасап коюшубуз мүмкүн. Ооба, биз курчактарды көрөбүз дагы, аны кандай адам жасайт? Негизи эле курчакты биз мындай түрү жандуу элестетебиз да. Анан негизи эле ал жакта канча адам эмгектенет? Негизи эле ошо сиздердин курамыңыздарда дагы канча адам бар? Бул курчак жасаганда бизде ошо 4 художник, 2 механик ушулар эле жасайбыз. Идеясын баардыгын тең өзүңүздөрдөн, Жетишип атасыздар. Главный дегендер бар, ошо главный художник мисалы үчүн эскизди чийип койсо, биз ошого карап анан жасайбыз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Байланышка чыксаңыздар болот. Номерибизди айта кетели. Мына бул биздин кийинки алып баруучубуз айта кетсин. 56-56-72 санчаларына байланышка чыгыңыздар. Коногубузга суроолорду узатсаңыздар болот. Бизде конокто болсо Гүлайым Абдылдаева эжекебиз, Курчак театрынын кол өнөрчүсү, чебер, тигүүчү бизде конокто олтурат. Суроолорду узатсаңыздар болот. Биз сиздерден күтүп калабыз. Да, кийинки суроону узатсак да, мына ушул курчактарды тигүүдө баягы чоң курчактарды дагы тигүүгө туура келет да, мисалы үчүн образ жаратуудачы. Анан бир театрда ойнолчу курчактардын, каармандарды кантип жетиштиресиздер? Балким кыска мөөнөттүн ичинде бир курчак спектакль аткара турчу болсо, каарман жетишпей калды. Каарман жетип ошого жараша жазылат да, баарды баягы жазалып анан ага сыноодон өтөт деп атпаймынбы? Ошондон сыноодон өткөнгө чейин баардыгы ошого белгилүү болот да. Сен ойнойсуң болот. Анан ар бир курчакты эле жасоодо түйшүктүү деп атасыздар, баягы ийгиликсиз жасалып калган курчактар болду беле, балким мынтип коюп ойноткондо иштебей калып, же болбосо жасап алып туруп кайра башынан жасаган учурлар болуп көрдү беле? Эми андай болушу мүмкүн эмес. Эми бир жери туура эмес болуп калса, баягы сыноодон өтүп атканда бул жерин оңдойсуң деп, оңдосо болот да. Ошондо оңдойбуз. Баягы жарайт жарабайт экендигин байкаш. Жакшы. Мынакей азыр негизи эле кичинекей балдарды Курчак театрына болобу бат-баттан алып барып туруш керек, баланын кандайдыр акыл эс деңгээлин, интеллектуалдуулук, жөндөмдүүлүгүн өстүрөт. Анан кийин балдар, кичинекей балдар ушул Курчак театрына барып, баардык каармандарды көрүп, мына ушул эмени көрүп атканда сизде кандай сезимдер болот? Сиздин колуңуздан жаралып жатат да курчактар. Сүйүнөбүз. Кубанасыздар, Кубанабыз. Даже курчак сүйлөйт турбайбы деген сөз тукканда ушунчалык сүйүнөсүң да. Курчак сүйлөйт турбайбы деп булар эми баягы качан түшүнгөнгө чейин ошондой түшүнүшөт да. Сүйлөйт курчак деп.
Ең сонан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. 56-56-72 санчаларынан чалууларды күтүп атабыз. Жана ошондой эле 702 60-83-11 60-83-11 санчаларынан СМС аркылуу билдирүү узатсаңыздар болот. Суроолорду узатсаңыздар болот. Анан кол өнөрчү, тигүүчү болгондон кийин өзүңүздүн үйдөгүлөргө, балдарыңыздарга, кыздарыңыздарга дагы кийим тигүү маселе эмес болуш керек. Түрдүү кийимдерди кийгизет болушуңуз керек. Эми кийимди эле тигем, анан көбүнчө мен жанагындай ушу кол өнөрчүлүк болгондон кийин шырдак жасайм. Жакшы. Ушундайларды жасайм. Дээрлик үйгө керектелүүчү кандайдыр эмелердин баардыгын тең базарлардан сатып алмай жок экен. Өзүңүздүн колуңуздан баардыгы, жасайм. Жакшы. Анда Айжан, Келген бул курчак менен сиз таанышып туруңуз. Мен эми сиздей болуп сүйлөй албайм. Балким сиз дагы аракет жасап көрүп турсуз. Жок. Бул жагынан кармаш керек го дейм, Бул жагы эки кол менен кармаш керек да. Ооба. Жакшы. Бизде болсо Билдирүүлөр бар, билдирүүлөрдү жаңырта кетели. Салам таң маанай, кандайсыздар? Эжеке өзүңүздөр да образ жаратасызбы деген экен. Өзүм образ жарата элекмин, жарата албайм. Мен только ошо эле тигип эле иштейм, ал жерде жасайм. Декорация боюнча. Ойноп бере аласызбы деп сурагандан кийин ойноп бере албайбыз деп. Жок, ойноп. курчакты жасап болгон соң, курчак даяр болгон соң мындай колуңузга кармап алып, өзүңүз аракет кылып мындай сүйлөтүп көрбөйсүзбү, өзүңүз дагы? Эми сүйлөтүп көрсө болот экен. Мен антип деле чыккам сахнага, ойногом. Анан кийин эми азыр бу жерде мен өзүм актер болбогондон кийин антип ойното албайм да. Жан берип сүйлөтө албайсыз, э? Ал үчүн бир эмеге кириш керек, бир образга. Анан кийин мен сүйлөтүп бере алам да. Салам таң маанай, саламатсызбы эжеке? Буйртма аласыздарбы? Мага Султан Сулеймандын формасын жасап бере аласызбы деген экен. Жаганда азыр деген жаңылышында бизде жумуш көп. Азыр ала албайм жаңылышка чейин. Буйртма ала албайсыз. Жумуш көп, жакшы. Курчак театрында дагы негизи акыркы жаңылыктар тууралуу дагы сиз дагы билсеңиз керек. Азыр болсо эмнелер менен алек болушууда, негизи акыркы формалар эмне, кандай формаларды тигүүдөсүздөр? Азыр жаңы жылга ёлкага даярдыктар аябай эле болуп атат. Бизде лунтик жасалып атат. Лунтик, күчүк жасалып атат, коён бардыгы эле жасалып атат. Бизде ушундай бар. Ошолорду чыгып, кийип, чыгып ойношот. Жасап почти бүтө эле койдук, жасалып атат. Көп эле. Баягы Курчак театрында спектакль болуп аткандачы, баарыбызга кызык да. Бала кезде баягы балдар көрүшөт эмеспи? Балдарга спектаклдин өзү кызыктуу да. Анан кийин артындагы болуп аткан кадр артында, сахна артында, көшөк артында кандай жашоо бар экендиги көпчүлүгүбүзгө деле, жаш бөбөктөрүбүзгө маалым эмес. Ушул көшөк артындагы кызыктуу окуялардан эсте каларлык кандай нерселер болду эле, ушулар жөнүндө бөлүшүп өтсөңүз. Курчак театры спектакль. Эми көшөк артындагы кызыктуу окуялар көбүнчө ошо ойноп аткандар да болот да. Аларды сиздер байкай аласыздар? Алар эми биз байкап эле калбасак, биз көбүнчө андай артына өз жумуштар менен. Курчактарды даярдап эсиңизде калган. Карап турсак кыйын эле. Моунча кукланы көтөрүп алып ойноп, анан ошо сөздөн адашпай сүйлөп, анан анын колун, оозун, даже бул азыр кыймылдабайт, оозун кыймылдаткандар бар. Бир кол менен оозунду кыймылдатып, ошонун мимикаларын келтирип ойноткан аябай эле кыйын. Карап турабыз, кээде карап ушулар кыйын экен дейбиз. Магазиндерде, дүкөндөрдө кичинекей балдар үчүн жасалган оюнчуктардын зыяны бар деп да калат. Анан сиз болсо өзүңүздүн колуңуздан курчактарды жасасаңыз, үйүңүздөгү неберелериңизге болобу, балдарыңызга дагы өзүңүз оюнчуктарды жасап берет. Жасайм, анча мындайларды жасап берем. Колго ойной тургандарды жасап берем. Жакшы. Бул нерселерден башка, ушул өнөрүңүздөн башка дагы кандай элди таң калтыра турган таланттарыңыз бар эже? Эми аябай деле элди таң калтыра турган өнөрүм деле жок, болгону ушул. Кийим тигем, шырдактарды жасайм. Эми бир эле шырдак эмес, баягы көп нерселерди жасаса болот. Көбүнчө мен баягы жумуштан бошобойм, жумуш менен алек болуп жүрөм. Жасайм. Билдирүү келген экен дагы, окуй кетели. Саламатсыздарбы таң маанай, саламатсызбы эжеке, сизге чыгармачылык, ийгилик. Балдарыңызга оюнчук сатып бербей, өзүңүз жасап берсеңиз керек. Жасап берем. Жасап берем. Оюнчуктардан бери, эң сонун. Ал эми
Шырдактан сырткары азыр кол өнөрчүлөр негизи эле интернет булактар аркылуу дагы иштеп калышты, аксессуарларды, шуруларды жасашат. Ушул сиз дагы жасайсызбы? Шуру, аксессуар болобу? Жасайм. Курак курайм, төшөктөрдү курайм. Курактарды өзүңүз үчүн, буйртма үчүн же театр үчүн? Буйртма деле алам, өзүм үчүн деле үйдө деле курайм. Эң сонун. Демек, эгерде сиздин үйүңүзгө барып калсак, сонун улуттук колориттеги кийиздерге көп алабыз. Эң сонун. Жакшы. Дагы бир билдирүү келген. Салам таң маанай. Саламатсызбы эжеке, менин бөбөгүмө да оюнчук жасап бериңизчи деген экен. Жасап берейин. Жасап беребиз. Эң сонун урматтуу телекөрүүчү. Бизди көрүп жаткан болсоңуз, эфирден сырткары байланышыңыз. Эжекебиздин номерлериңизге берели дагы, бөбөгүңүзгө сонун куурчак жасатып алыңыз деген тилекти айта алам. Жакшы. Ооба, биз болсо албетте эжеке ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бул дагы болсо чыгармачылык, өзгөчө бир искусство, кол өнөрчүлүк дагы. Албетте эргүүлөрдү каалайбыз. Эжекебизге ыраазычылык билдирели. Сиз коштошпойсузбу, буну кармап. Муну кармап коштошойлу. Жакшы, келиңиз. Телефон байланыш бар экен бизде, телекөрүүчүбүз. Биз десек, бизден алыстап кетиптир. Эми биз дал ушул өзүңүздүн жакын адамдарыңызга учурдан пайдаланып салам жолдоо мүмкүнчүлүгү бар. Мен ушу бүгүнкү мүмкүнчүлүктү пайдаланып эң биринчиден ушу театрдын жааматына салам айтам. Салам бардыгына, келе жаткан жаңы жылдар менен куттуктайм. Семьяма, үйүмө салам, ден соолукту болгула. Келе жаткан жаңы жылды жакшы тозолу. Жакшы, сизге дагы ыраазычылык эже. Сизге чыгармачылык ийгиликтер каалайбыз. Дайыма колуңуздан сонун татынакай нерселер жарала берсин. Биз дагы менин алып баруучу кесиптешибиз коштошуп койсун. Эжекебиз менен Гүлайым эже, жакшы калыңыз Гүлайым апа, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз болсо сиздер үчүн сонун чын жүрөгүбүздөн музыкалык чыгарма арнайбыз. Кабыл алып коюңуздар.